Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жолунун алкагында Өзгөн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Бакытбек Алачиевдин жетекчилиги алдында айылдарда бардык тармактар боюнча алгылыктуу жумуштар жасалган. Жыл башынан бери жарандарды жумуш менен камсыз кылуу багытында иштер жасалып, аймактагы жеке ишкерлерге колдоолор көрсөтүлгөн. 6 ай аралыгында инвесторлорду тартуу аракети менен 330га чукул жаран жумуш менен камсыздалган. Бұл ишканалардын ачуу менен биз бүгүнкү күндө 329 адамды иш менен камсыз кылдык. 6 айдын ичинде ал жерде негизинен 162 адам толук иш менен камсыз болду. Калгандары ушул убактылуу 6 айлык, 3 айлык иштер менен камсыз болуп иш алып барылууда. Былтыркы жылы да биз 15 бала бакча ачкан болсок, анын ичинен 2 бала бакча, 2 муниципалдык, 1 мамлекеттик бала бакча ачылып, калган 12 бала бакча ушул демелчүлөрдүн эсебинен ачылып, ал жагында да 225ден ашык адам иш менен камсыз болду. Быйылкы жылы дагы азыр 4 бала бакчаны ачтык. 4 бала бакчанын ичинде дагы 2 бала бакчаны ачуунун үстүндө турабыз. Бул тармакта дагы 100ден ашык адам иш менен камсыз болуп атат. Биз эми Асафа уюм менен мына таза суу боюнча да иш алып баратабыз. Бул Асафа күбөйттер менен иштеп, бүгүнкү күндө 4 айыл өкмөткө таза суу менен таза суу ачылды. Андан тышкары 2 айыл өкмөттө ФАП жана үй бүлөлүк дарыгерлер борбору ачылып, бул багытта да иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле мына таза суу багытында иштер жүрүп атат. Мамлекет тарабынан быйылкы жылда 156 миллион акча каралып, мына ири сууда 2 Жийде жана Кыргызстан айылдарында таза суу ишке берилди. Райондун аймактарындагы жашоочулардын социалдык маселелерин жөнгө салуу менен элеттиктерге шарттар түзүлгөн. Тактап айтканда, аймактарды өнүктүрүү үчүн дыйканчылык, мал чарбачылык, багбанчылык боюнча жаңы багыттагы жумуштар жасалган. Өзгөн районунун бренди болгон күрүч аябай биз мындай бир терс жагына жеткизип койгонбуз. Аябай мындай туура эмес технологияларды туура эмес колдонуп, күрүчтүн баасы 50 сомго чейин түшүп кеткен да. Эмесе биздин күрүчүбүз дүйнө жүзүндө десек деле болот, өтө мындай биологу көп, адамдын ден соолугуна жагымдуу болуп эсептелет. Ошондуктан ушул багытта күрүчтүн өзүнүн мурдуңку ордун алып келиш боюнча чоң иштер жүрүп атат. Семинарларды өткөзүп атабыз. Мына жакында эле Россия Федерациясынан келип 12 түрдүү урукту алып келип бүгүнкү күндө эктик. Ошонун жыйынтыгы менен дыйкандарга көрсөтөлү деген иштер жүрүп атат. Ошондой эле мына Корея менен дагы иштешели деп атабыз. Ушу күрүчтү ушул жана ундай кылып чыгарып туруп, анан ошонун эсебинен баягы китлап, жанагындай бир жакшы адамдарга жагымдуу иштер жүрөт деген сүйлөшүүлөр жүрдү. Кудай кааласа делегация келсе, бул багытта да иш жүргүзсөк деген ойдобуз. Ошол эле убакта ушу элдердин, районубуздун элдин экономикасын көтөрүү багытында багбанчылыкты колго алалы деп бүгүнкү күндө карликовый, полукарликовый алмаларды эгип 40 гектардан ашуу жер эгилди бүгүнкү күндө. Өзгөн районунун аймактарындагы жашоочулардын коопсуздуктарын камсыз кылуу үчүн райондук экологиялык техникалык инспекциясы башкармалыгы менен тыгыз байланышта. Аймактагы кен байлыктарды иштетүүдөгү коопсуздуктар жана башка бир топ тармактар боюнча коопсуздуктар каралып келет. Биз негизинен бул 2019-жылы бизде азыр жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен иш алып барабыз. Бул башкы прокуратура менен макулдашылган иш пландын негизинде алып барабыз. Андан сырткары мына ишкердик субъектилер менен алып барабыз. Негизинен мына кен байлыктарды иштетүү ишканаларында иш алып барабыз. Ошол жерде коопсуздук алкагында. Бизде азыр ошо 2 райондун аймагында 13 көмүр казган ишкердик субъекти бар. 18 үлүлдүү таштарды казган Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн аймагындагы үлүлдүү таштарды казып алуу иштери менен алектенген ишкердик субъектилер бар. Азыркы күндө 2-3 кварталдын ичинде көмүр карьерлерди бардыгын толугу менен текшерип, текшерүүдөн өткөрүп бүттүк. Азыр үлүлдүү таштар боюнча 80% жумуштар аткарылды. Азыр 4-кварталга 5 ишкана калды текшерүүгө алына турган. Бул октябрь айынан баштап текшерилет.
Район жетекчилиги тарабынан мал чарбачылык тармагындагы жеке ишкерлерге көңүл бурулуп, алардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатта шарттар түзүлгөн. Мамлекеттик статистика башкармалыгынын маалыматына ылайык, райондо 77 000 кара мал бар, 230 000 баш майда жандык, 28 000 баш жылкы, ошондой эле 280 000 ашык канаттууларды бул эсептелет. Ветеринар жактын тейлөө максатында ар бир айыл өкмөттө жеке ветеринарлар иштеп жатат. Жеке ветеринарлар негизинен ошол өкмөт, айыл өкмөтүнүн буйругу менен жерлер, участок, көчөлөр баары бекитилип берилген. Ар жеке ветеринардын мөөрү бар өздөрүнүн. Ошол жердеги кандай иш болбосун анықтама жазып береби, же мал ээлерине, же болбосо башка жумуш иш кагаздарын жүргүзөбү, ошол мөөрлөрдү өздөрү пайдаланышат. Ошондой эле биз ветеринар башкармалык менен эки тараптуу келишимдер түзүлгөн. Жалпы район боюнча бар жогу сеп холодильник менен, компьютер менен, жана ошондой эле ветеринарлык эмеге керектүү шаймалдар менен камтып болгонбуз. Азыркы күндө 2-3 жылдан бери мамлекеттик эмедеги деңгээлде болуп жаткан малдарды идентификация эмеси мөөнөтү жүрүп жатат. Өзгөн районунун аймактарындагы жолдордун абалын жакшыртуу максатта райондук жетекчилик менен жол чарба департаменти мекемесинин кызматкерлери тыгыз байланышта иш алып барышат. СССР убагынан бери оңолбогон Бото Мойнок, Төө ашуу жолдоруна асфальт төшөлүп, коюлган пландары толугу менен ишке ашкан. Бул перебал ушул ушунча жылдан бери асфальт бөлүнүп, быйыл бөлүнүп, жол төлөө мекемеси өзүнүн күчүбүз менен 1 чакырым 920 метрге асфальт басып, туурасын биз эме деп коебуз, жол катмары деп коебуз. Жол катмарынын туурасын 9 метр кылып, асфальттын туурасыны 6 метрге чыгарып, калыңдыгын 6 сантиметр кылып асфальт басып, бүгүнкү күндө ушул жакта Ирис айыл өкмөтүнө жашаган 6 айыл өкмөт, 6 айылдын 2200 калкы абдан кубанычта болуп, сүйүнүп, батасын берип турат. Өзгөн районунун акимине жана жол чарба департаменттигине жергиликтүүлөр ыраазычылыктарын айтышат. Анткени жогоруда айтылган ийри суу аймактарындагы жолдордун абалы буга чейин баткак болуп, тургундарды бир топ түйшүккө салып келген. Мурунку маалда эми айтып келсем, жолдорубуз баткак эле, мындан асфальт жолу жок эле, ошо. Анан кийинки жолу асфальт түштү, азыр жолдорубуз жакшы. Ал маалда чындыгында ошо Николаевский маалда деле жашап келгенбиз биз. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Өзгөн районунун ийри суу аймагынын борбордук делген жолдорунун абалы өтө начар болгондугунан айыл тургундары аймактарды өнүктүрүү жолунун алкагында оңолооруна үмүттөнүшкөн. Жашоочулардын тилегени орундалып, аталган аймактын жолдоруна асфальт төшөлгөн. Өтө оор эле. Адамдар дагы бул жерден өтө секин, кылдаттык менен өтчү техникаларды бузулганы көпчүлүгү эле ушул жерден болчу эле да. Андан машиналарды тез уштага барып каратышып, акчаларын сарпташып, көп эле расход кылып жүрүшкөн да. Ошол себептен азыр мына Кудайга шүгүр, асфальт болуп бардыгы эле зыңылдап жакшы жүрүп калышты. Ыраазычылыктарын айтып турушат. Мисалы мен өзүм жекече оюм бул былтыртан эле өзүмчө болот деген ишенимге келип калганмын. Себеби аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп айтылгандан кийин, Кудай буйруса биздин жол дагы жакшы болуп калат деген ишеничте, ниетте болуп, Алладан тилеп, ушу жол болуп калса деген ойдо болгонмун. Шагыл жол, өңгүл-дүңгүл, кыскасы, катташка мүмкүнчүлүк жок эле. Кудайым эми ошо ким кылса дагы ошо Алла таалам ошого берсин, ошо экеси эле ошо. Ошол ар дайым ушу иши илгери болуп жүрө берсин. Ошол эми айтабыз. Мындан ары дагы калганын дагы улантып койсо, ушу көпчүлүктүн соогун алат эле, элдин соогун алат эле, ушу жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдүн бүт бардыгынчы. Ушу эми эмне десем, ошол кылган адамга ийгилик кыла берсин ар дайым, ушу элдин кызматында болуп жүрө берсин. Бир канча жылдан бери көйгөй жаратып келген бул жолдорду оңоп түзөө үчүн Ийри суу, Чаңгетти айыл аймагындагы тургундар бийлик өкүлдөрүнө бир канча жолу кайрылып келишкен. Тарыхый жол десек да болот да. Бул 1991 жылы
Союз малында асфальт башталып қалып кеткен жолда. Ошолдон биз кичине балыбыздан бери бул көйгөй жаратып, ушу өзүңүз көргөн жолдордо машиналардын таги моторлору жарылып, жолдо калган учурлар болгон. Бул жолго кызмат көрсөткөн мына Деп-5тин жетекчилиги, транспорт министрлиги ушул жолго салым кошкон жогору жактагы бийликтеги агаларга бардыгына өзүмдүн атыман, Иирусу айыл өкмөт элдин атынан ыраазычылык билгизем. Өзгөн райондук жетекчилиги алдында айыл өкмөттөрдүн жасап жаткан жумуштарына колдоолор көрсөтүлүп келет. Мисалга алсак, Төрткөл айыл өкмөтүнүн Шорбашат айылынын тургундары үчүн түнкү коопсуздуктар эске алынып, жарыктандыруу иштери жүргүзүлгөн. Айылдыктар күн санап аймактардын өнүгүү жолунда баратканын айтып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыктарын билдиришти. Көчөлөргө шагыл төгүлүп атат. Шагылдар төгүлдү. Бардык өкмөтүбүзгө чоң рахмат. Эсенбаев Өзгөнбай иштегенден бери биздин айылыбыздын көп жерлери оңолду, клубтар түштү, спорт залдар түшүп атат. Мындайча айтканда жакшы жактары көп. Иштеп аткан балабызга чоң рахмат. Жакшы иштейт, өзүнүн илим билимин ушу элине арнап, ушу жакшы кызмат кылып берип атат элибизге. Төрткөл айыл өкмөтүнүн башчылыгы тарабынан ишкерлерди колдоо максатында жер тилкелерин берүүдө, алардын максаттык багытына карай шарттарды түзүүгө көмөктөшүп келет. Бул аймакта сары таш плиткаларын чыгаруучу завод курулуп, бүгүнкү күндө өндүрүлгөн продукция коңшу өлкөлөргө чейин экспорттолууда. Өкмөткө кайрылганбыз. Өкмөт бизге дароо эле жер бөлүп, жакшы жардамдарын көргөзүп атат бизге. Бул жерде жалпысынан бир 10 адам иштейт. Ошолор ишмен камсыздатабыз. Төрткөл айыл өкмөтүнүн ушул жердин айыл тургундары иштешет. Бизде плитка, основной сары таш, ошону иштеп чыгарабыз. Мында эмгектенген кызматкерлер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Жумуш менен камсыз болгон жарандар буга чейин үй бүлөсүн багуу үчүн чет жактарга чыгып келгенин айтышат. Төрткөл аймагында күн санап жаңы мекемелер ачылып жатканы жергиликтүүлөрдү кубандырат. Эми өтө оор эмес. Кем оор Россияга барып иштегенден көрөп бирөөнүн көзүн карап, мына жерде сал оор болсо билинбейт экен. Чарчаганыңда үйгө барып дем аласың, балдар пешенеңде. Ошо жакшы болду да бизге. Төрткөл айыл өкмөтүнүн аймагында президенттин жарлыгына ылайык айыл өкмөт тараптан бир топ алгылыктуу жумуштар жасалган. Аймакта социалдык объектилерди көбөйтүү максатта бир канча долбоорлор ишке ашып, Аттокур Эсенбаев тарабынан жашоочуларга шарттар түзүлгөн. Быйылкы жылы президентибиздин жарлыгына ылайык биздин айылда биринчилерден болуп ушул Нооруз майрамына Макеренко айылындагы 200 орунду клубду ачып элдерге пайдаланууга бердик. Деги эле быйылкы жылы Төрткөл айыл өкмөтүнө алгылыктуу иштер аткарылды десем жаңылышпайм. Анткени быйылкы жылы 1,5 миллион сомдук столбулар коюлуп айылдарга, көчөгө жарыктандыруулар коюлуп, 346 штук жарыктандыруу коюлду. Жарыктандырууну айыл өкмөтүнүн эсебинен алып берип атабыз. Үйлөрүнө тартып алыш элдердин өзүнүн эсебинен болуп жүргүзүлүп атат. Бул нерсени туруусун айтыш керек. Шагылдар почти 11 километр жерге частичный шагылдар төгүлүп элдерге азыр пайдаланып атышат элдер. Айыл өкмөттүн бюджетинин таңкыстыгына карабастан аймактарды өнүктүрүү үчүн инвесторлор тартылган. Элеттиктерди таза суу менен камсыз кылуу жолу алгачкы орунга коюлуп, курулуш иштери бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Аназыл айылында толук кандуу элдерге таза суу берүү максатында таза суунун программасы башталды. 8 миллионго утуп алып, азыр иштери башталып болуп атат. Ал эми Шорбашат айылында көчөлөргө үй-мүй суу бериш боюнча иш башталды, суу берип атабыз. Бирок ар ким өздөрү үйүнө киргизип алыш боюнча иш жүзүп атышат. Жайыттагы элдерге ушундай жарыктандыруу берүү максатында Чалдыбар участкасы деген бар, ошого 7 километр зым тартып, депутатыбыз Алы Азимовичтин жардамы менен трансформатор алынып берилип, 7 километрге мына свет тартылып, жарыктандыруу берилди. Төрткөл айыл аймагындагы бакчалар айыл өкмөт тарабынан өзгөчө колдоого алынып, заманбап шарттарды түзүү аракети көрүлүп келет. Бөбөктөрдү өнүктүрүлгөн чөйрөдө тарбиялоо үчүн айыл өкмөт башчысы инвесторлорду тартуу аракетин жасаган. Азыр бизге эң биринчиден жардам берген ушу Пруондон болду. Бизге ушу ысык суу, муздак суу кыйла жардам болду. Балдар тазалыктан келгенде ысык суу менен кирибиз дагы ысык суу менен светке эконом экен. Жакшы болуп, кыйла жеңилдик болуп калды. Иди шаяктарды ысык суу менен. Андан кийин Пруон балдарды коргоо уюму менен 2 беседка курдук. Анда дагы
ата-энелердин жардамы 100 000, айыл өкмөт 75 000, Пруондон 120 болуп, 2 беседка ишке кирип, азыркы күндө 2 тайпабыз эшикте тамак ичип, жайкы эс алуу убагында. Азыр ишкерге кирдик. Айыл өкмөт башчылыгы жергиликтүүлөрдүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн айыл башчылар, айылдык кеңеш депутаттары, аксакалдар соттору менен тыгыз байланышта болуп келет. Социалдык маселелерди жөнгө салуу айыл өкмөт башчысы Аттокур Эсенбаевдин эң негизги максаты. Суу боюнча элде проблема болгон жок. Каналдар биз райондук ваткосубузга рахмат айтышыбыз керек. Ал үстүн каналыбызды 4-5 километр, алды Козулу каналын 5 километр, Атамкул каналын 4 километр казып, ошо менен быйылкы жылы элдерге толук суу менен камсыз кылды. Өзгөн райондук администрациясы тарабынан аймактардагы билим берүү тармактары өзгөчө колдоого алынып келет. Абдулла Таңгатаров интернат гимназиясынын мугалимдер жамааты окуучуларга мыкты таалим тарбия берүү менен өзгөчө шарттарды түзүп келишет. Ал эми региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата биздин мектеп дагы колунан келишинче аракет жасап жатат. Быйыл 3-чү жыл СМС күндөлүк менен иштеп жатабыз. СМС күндөлүктүн жакшы жагы бул ата-эне баласынын окуусу боюнча күнүнө өзүнө маалымат алып турат. Ошондой эле коопсуз мектеп деген проектиге да киргенбиз. Коопсуз мектепте дагы бул мектепке жат адамдардын кирүүсүнө тыюу салынат жана ата-эне баласы саат канчада мектепке келип, канчада үйүнө кеткендиги боюнча маалымат алып турушат. Ал эми быйылкы жылда дагы ошол санариптештирүүнү улантып, быйылкы жылда биз мектепти толугу менен видео көзөмөлгө өткөрүү, аудио видео көзөмөлгө өткөрүү жана электрондук күндөлүккө өткөрүү планын коюп, ошол биринчи чейрек ичинде муну толугу менен ишке ашырабыз деп турабыз. Албетте буга демөөрчүлөр баягы эле биздин ата-энелерибиз. Ата-энелерибизге учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдиргим келет. Албетте өз баласынын келечеги үчүн ар бир ата-эне эч бир жакшылыгы мектептен аябайт экен. Таңгатаров мектебинин материалдык базасын чыңалып, заман талабындагы шарттар толугу менен түзүлгөн. Мектепте мугалимдердин иштөө үчүн жана окуучулардын окуш үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Ошонун бири мына бизге белгилүү интерактивдүү доскалар, ноутбуктар, ошондой эле прожекторлор бар. Ар бир кабинетте десек да, бизде көпчүлүк кабинеттерде шарттар түзүп берген. Ал мугалимдердин сабак өтүшүнө жана окуучулардын окушуна жакшы ыңгайлыктарды түзөт. Абдулла Таңгатаров интернат гимназиясынын эмгек жамаатынын талыкпаган жумуштары артында бир топ ийгиликтерди багындырып, райондор арасындагы эң мыкты делген мектеп-интернаттардын арасында турат. Түзүлүп, жана өзүң да изденип, ошол окуучуларга керектүү материалды алып берип, чыгарып, жана ошол айтып жатпаймынбы, бир гана мурун китептен гана окуп, китеп менен чектелсек, азыр интернет жана окуучуларга бир нерсени угузуп, ал уга алат. Жана ошол угуу аркылуу жана видео аркылуу видео үстүндө талкуу болот. Ошо видео көнүгүүлөргө деле бир нече көнүгүүлөрдү аткарышат. Билим сапатын жакшыртуу, мектептин материалдык базасын чыңоо үчүн жаңы багыттагы жумуштарды жасап, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ата-энелер жамааттары менен тыгыз иш алып барат. Мектеп окуучулары агартуучулардын мээнетин актап, өлкөбүзгө өз салымдарын кошууну максат кылышат. Көбүнчө тилдерге басым жасайбыз. Бул биринчи англис тилинен деп айтсам болот. Азыркы убакта бизде аябай тажрыйбалуу мугалимдер бар. Ошолор сабактарын аябай жакшы өтүшөт. Ар бир окуучуга жекече мамиле кылынат. Жана эгерде сабактан жетишпей аткан болсо, кошумча иримдерибиз аркылуу мугалимдерибиз бизге дагы да көбүрөөк билим бергенге аракет кылышат. Жана жаңы технологиялар аркылуу бизге ар бир сабакта биз көбүрөөк нерсени биле алабыз. Кыскасынан алганда, Өзгөн районунун аймактарында өнүктүрүү жана санариптештирүү жолунун алкагында бир топ алгылыктуу жумуштар жасалганы көрүнүп турат. Жогоруда айтылган мисалдардан сырткары аймактарды жарыктандыруу, элдин саламаттыгына кам көрүү, дыйканчылык, багбанчылык, билим сапатын көтөрүү, көрүктөндүрүү жана башка бир топ маселелер акырында жөнгө салынууда. Зыйнат Турдубекова, Перизада Ташиева, Бекболот Жыргалбек уулу, Пирамида.